Gülsana эже кошулдуңузбу? Sherzat, senikini yolladı. Girdin mi? Ben sılka jönöttüm, girdin mi? Sılkaga gir. WhatsApp'a gir. Hazır bana Munir Ali koşuluptur. Güzelce sizce? Dayana, web WhatsApp girdin mi? Gir, ben sılka jönöttüm. Onu oldu. Posta sor. Nurgül degen keçe жаңы эжейди. Ол кошулуп калыптыр экен. Онун немеси биякта экен поштасы. Üçөө кошулду. Daha kim kaldı? Dayana разрешить туруп атабы? Разрешить дейбир, бул компьютер менен мурда кирген эмес окшойт экен. Присоединиться деген бар. Звуктарды өчүрүп коюңуздар, а? Микрофондорду. Sherzat кошулду. Барды кошулду, эч ким калбады? Кошулуңуздар барыңыздар. Кимдин үнү чыгат? Гүлзатчы. Демек коюңуздар. Жок, азыр мындай эле көрөсүңөр. Анан кийин практически телефон көтөсүздөр. Азыр көрүңүздөр демек. Каяка киребиз, кантип жасайбыз. Анан телефон көтүп аласыздар. Кошулду бардыгы. Эми баштайык мына. Ben ekranı ko'rsatayım. Весь экран. Ekran көрсөткөндө весь экран деп бардык экранды көрсөтүүнү тандайсыздар. Кийин Google Meet менен көрсөтүш керек болуп калса. Интернетте Google'га эле кадимгидей киресиздер дагы. Поисковикке Google аккаунт деп же өзүңүздөрдүн аккаунтты табасыздар мындай. Google аккаунт деп чыгып калат мына сол жагында. Бул жактан аккаунттун настройкаларын көрсөтөт. Буга тийишпейбиз биз. Мына оң жакта Google'дан өзүбүздүн аккаунттун адреси көрүнөт. Ушул жакты басып да кирип кетсек болот. Анан Google Disk издеп Google Disk'ке эле кирип чыгарсак да болот. Google Disk. Hot Google Disk деген чыгат. Мына hot систему деген эмени жазып да кирсек болот. Так, мына Google Disk'te мына жерден табабыз дагы диск өтөбүз. Google сайт жасаш үчүн сөзсүз түрдө ошо дискке өтүшүбүз керек да. Диск аркылуу уланат сайтыбыз. Мына сол жакта плюс менен документ жазгандай эле. Dayana, seniki ne oldu? Görmüyor da. Sen bu jaka kelip Gülsana Cenaldıga же Gülzat Cenaldıga koşulanda var. Bolsa kompüterden internette жакшы болбой атат. Менин экранымда только сол жакты караңыздар, башка жакты карап баш айланбай, мына сол жакта бүт функциялар сол жакта болуп атат. Создать папку, папкаларды түзгөндү үйрөндүк, файлдарды загрузить деп ушул жактан кылабыз. Астына түшөбүз дагы эң астына. Еще дегенге киребиз сайт үчүн. Google сайт деген турат мына. Ошону басабыз. Сайт жасоо редакциясына өтөбүз. Ачсак мына ушундай простой эле сайт жасалат бул жактан. Так, анан мына файл деген жакты бассак, бул жактан шаблондар ачылат. Баягы эле Word, PowerPoint'тан да ушинтип таптык го. Эми шаблондар ошо сыяктуу эле.
файлдын өзүгө бассак чыгат. Мына азыр шаблондор чыкты. 5-6 немени көрсөттү. Мына жерден плюс пустой файлды бассак, пустой немени бетти ачып алып баштайбыз, өзүбүз жасап чыгабыз. Портфолио деген бар экен. Ушул варианттарды ачып көрөсүңөр. Кимге кайсы жакса, ушуларды колдонсоңор болот ордуга. Же болбосо мына галерея шаблонов деп турат. Муну бассак, ачып дагы дальше астында шаблондорду көрсөтөт. Сайттардын шаблондору булар. Карайсыңар, малый бизнес, бизнесмендерге өзүнчө, образование, билим берүүгө өзүнчө сайт бар экен. Работа дейт, иш кылгандардын өзүнүн сайттары, варианттар бар да, ушулардын ичинен карай бересиңер өзүңөр. Анан мыналардын арасында да турат мына. Портфолиого, мероприятие, справочный центр, проект, команда. Кимге кайсы жакса, ошентип жасай берсе болот. Мисалы азыр портфолио деген бар экен. Портфолио деген ушул өзүнүн работаларını бирөөгө көрсөтүш үчүн жасап коет. Мына мисалы портфолио. Азыркы түшүп карайбыз, бул жерде өзүнүн жасаган работаларын жасап коюптур. 2-3 страница менен эле жасалган. Мына жерге өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү коесуңар. Бул жака имя, аты, эмне жөнүндө, эмне иш кылат, ошолорду жазып коебуз. Ушул эле шаблондун өзүн колдоно беребиз да. Мынанын ордуга өзүңөр сүрөт койсоңор болот. Муну удалить этип туруп. Шаблон боюнча ушундай экен. Избранные работы. Муну ачып көрөсүңөр. Муну ордуга өзүңөр эмне иш кылсаңар. Работаларымдан фото отчет деп жазып койсо болот мына жерге. Мына атайын местолор коюп туруп вставкаларга. Название презентация. Презентация. Булар ошол Google дискте жасаган бардык материалдарды ушул Google дисктин ичинде эле сайтка жасап колдоно бересиңер. Презентация деген мына презентациянын белгисин өзү айтып турат. Название проекта. Проект. Сүрөтү бар болсо, жасаган работалаган сүрөтүн ошол жерге коюп коесуңар. Сүрөттү коюп туруп, мынаны басып туруп, анан бул жерге атын жазып коесуңар. Кайсы проект боюнча жасагансыңар. Мисалы, реферат, принципиалер жасадык го, ошолорду ошол жерге коюп койсок болот. Кошуп туруп, анан атын бияка жазып коебуз. Название видео. Эгер видео жасаган болсоңор, видео тарткан болсоңор, ошону YouTube'га жүктөп туруп, ошонун ссылкасын алып келип бул жака кошуп койсо болот YouTube видеону. Анан видеонун эмне жөнүндө экенин названиясын жазып коет. Презентация бар экен, да сүрөт, YouTube канал. Анан дагы башка көп нерселер көрсө болот бул жерде. Напишите адрес электронный почта. Электронный почтаны жазып койсо болот. Бул шаблон ушундай экен. Анан өзүңөр башкача жасаймын десеңер, мына жакта ставка бөлүгү бар. Мына оң жак полный ставка. Т деген текст полясы. Тны бассаңар, мынага астыга текст полясы ачылат. Текстке эмне жазыңар келсе жаза бересиңер. Изображение. Сүрөт кошкондо да ушул жактан алып кошосуңар. Дисктен алып туруп коюш керек болсо, мына дискти ачып туруп, ичинен эмне керек болсо, любой файлды тандап кое берсеңер болот. Блоки контента. Мына шаблондор бар экен, блоктор. Ушул блокторду алып, ушул аркылуу мен жазам десеңер. Мисалы, мына бирөөсүн тандасак, шаблон контент. Блоктун шаблону чыкты да. Мына жерге грамота деп туруп, грамотанын сүрөтүн кошкула, мисалы, жасаган грамота. Анан астыга ким, фамилия атыңар, бул менин жасаган грамотам деп жазып койсоңор болот. Мына жака дагы өзүңөрдүн сүрөтүңөр койсоңор дагы, астына мен мына ушул жерде иштеймин, мынча стажым бар деп кошумчалап жазганга булар шаблон да. Мына дагы башка мындай түрлөрү дагы бар экен. Мындай 4 сүрөттөн турган түрү бар экен. Вот, анан карусель изображение. Карусель кошсоңор болот. Сүрөттөрдү 3-өө, 4-өөнү, 5-өөнү кошуп туруп, мына жерге плюс деп сүрөттү кошуп, дальше дагы кошуп кете бересиңер. Загрузить изображение. Компьютерден тандайт. Кайерде сүрөтүңөр бар болсо, ошол жактан алып тандайсыңар. Открыть. Бир сүрөт кирди, дагы кошобуз. Карусель деген 3-өө, 4-өө, 5-6 деген сүрөттөрдү карусель деп айтат да, көп сүрөттөрдү айландырып көрө берет, оңго солго жылдырып. Плюсту басып кошо беребиз ушинтип. Открыть. Кошулду. Эми 3 сүрөттү коштук мисалы. Ставканы бассак, коюлат. Бир страницага булар коюлду. 3-өө. 3 сүрөт деген мына астына 3 точкасы турат. Билебиз ушуну. Азыр пока ушинтип коюп кое беребиз. Кийин предпросмотрдан көрөбүз. Азыр бизге бир сүрөт эле көрүнүп турат да.
Бүткөндө анан көрөсүңөр. Кнопка деген бар мына жерде. Кнопканы ачып туруп, кандай кнопка? Мисалы, WhatsApp кнопкасы болсо, WhatsApp деп жазып коебуз. Астына ссылканы коебуз. WhatsApp номериңердин ичине кирип туруп, WhatsApp'ыңардын өзүнөн ссылкасын көчүрүп алып, ушул жака ссылкасын коюп коесуңар. Же болбосо Instagram'ыңар бар болсо, Instagram'да бир постуңардын ссылкасын көчүрүп алып келип, ушул жерге коюп туруп, мына жака названиясыга Instagram деп да жазып койсоңор болот. Вот. Ошондой. Кимден? Sizgiden. Kaçtın? Так, мына экранды караңыздар. Эгер экранда дагы белгиси билинип турат. Мына Яндекс, аккаунт Google. Сайттыкы өзүнчө мына жерде көрүнүп турат. Сайттын белгиси ушундай болуп экен, айнектердин сүрөтү бар, Google'дун ичиндеги файлдар окшош болуп да, айырмасын ушул эмесине сүрөтүнөн да билип алсаңыз болот. Вот, кнопканы көрсөттүм. Разделитель деген бул мына страницалардын ортосунда бөлүк сызык. Муну керек болсо коесуңар, керек эмес болсо койбойсуңар. Жөн эле сызык бөлүп турат эки контентти бири-биринен. Пробел деген бар, бул пробелдагы мындай бош место калтырат. Ссылки на социальные сети деген бар. Бул жерге ссылкаларды биринчи көчүрүп даярдап алыш керек алдын ала. Же болбосо мына жерге азыр мен бияка кирип туруп, Instagram'дан же YouTube'дан алайын. Ссылканы көчүрүп алыш керек алдын ала. Телепередачасы бирөөсүн алып коелук. Мына YouTube'дун ссылкасын дагы алсак болот. Мынтип эле копировать адрес ссылки деп туруп. Кана сайтка киребиз. Ой, бул эмес экен мына. Ссылканы бул жерден ставить кылабыз. Көчүргөн ссылкабыз түшөт. Ставканы басабыз. Бул кайсы сайт экенин өзү билип койду мына. YouTube экенин билип койду. YouTube'дун ссылкасы түштү деп атат. Эми мына ссылка коюлгандан кийин да өзүнүн функциялары ачылат мына жерде. Мелкий, көрүнүшү средний, крупный. Крупныйды бассак, мындай чоңураак иконка коюлат көрүнүшү. Формасы мына круг же квадрат болот. Сплошная структура экен. Бул жактан ушинтип каалаганын өзгөртсөк болот. Цветтерине цветной болду. Черный болот экен, белый болот экен, серый болот экен. И выравнивать этебиз. Түрлөрү страницанын кайсыл жагынан турсун, оң жакка жакынбы, сол жакка турсунбу, ортого турсунбу дегендей белгилери. Ссылканы кайрадан өзгөрткүбүз келсе, ушул жактан ручканы басып өзгөртө беребиз. Ссылканы көчүрүп алуу үчүн мынаны колдонобуз, создать копию. Копия кылып койсок болот экен дагы бирөөнү. Муну алып, дагы буга чейинки башка страницалардын жанына кошуп койсок болот. Может, кайсы жерде бош место бар болсо, коюп койсок да болот. Мына. YouTube каналым деп койсок. Түшүнүктүү болуп калат, Так, мына жазгандан кийин жазуунда мынтип бассак, үстүнөн функциялар ачылат мына. Кадимкидей баягы эле ошо Word'то иштеген эле эмелер бир аз эле айырмасы бар. Орусча түшүнүп эле алсаңар, ушуларды өзгөртө бересиң баарын карап. Телефондо да көрүп эле жүрөсүңөр мындай немелерди, инструкцияларды. Мына размерин да ушундай жактан өзгөртөсүңөр. Жирный, курсив баары бар. Мына жерден цветин өзгөртүп коебуз. Түшүнтүп кете беребиз. Так, эми ссылкаларды ушул жактан алып коебуз. YouTube'ду да улап койсо болот бул жака, эгер YouTube каналыңар бар болсо. YouTube'ду басайлы. Выберите файл дейт. YouTube'дан бир файл тандап. Мисалы, мен өзүм немени көрөйүн. Ушул SMM контент. İşteyt. Контент алды.
Хата жазылыпты, ушуну да билип атат. Эсимем кантип иштейт мынаны. Так, выбрать тандадым. YouTube'дагы даяр видеону кошуп коет бул жерге мына. Эгер сиздердин видеоңуздар бар болсо, же бул сайтта бир нерсени түшүндүрүш үчүн ошого кошумча видео материал колдоно алам десеңиздер, ошондой учурда бир видеону кошуп алып коюп койсо болот да. Мунун жанына анан эмне жөнүндө айткым келгенин жазып кете берсе болот. Так, бул жактан эми документтерибизди дагы алып кошуп колдонсок болот. Документи өзүбүздүн компьютердеги же болбосо Google Дисктеги документтерди алып колдонсок болот. Мына план курс дегенди алайын, ставка деп чыгат. Бирөөсүн тандайсыз, анан ставка дейт. Ставканы бассак, бул жака документибиз кошулат. Мунун көргөндө ушул неменин ичинде гана жылат бул. Кийин азыр предпросмотрдан көрсөтөм. Анан мына презентацияны да кошуп койсок болот, өзүбүздүн презентацияны. Шерзат, сен неге телефондон карап атасың? Компьютерден жакшы көрүнөт да азыр көрүшүңө. Кийин жасап практика башталганда андан телефондон карай бересиң. Удобный болсо көрө бер ошол жактан. Вот, презентация өзүңөрдүн Google Дисиңерде жасаган презентациялар бар го, ошолорду тандап кошуп коесуңар. Мен мына бирөөсүн тандадым, ставка. Кошулат бул да, өзүнчө бир страницага кошулду. 10 бет экен, бул жактан көрүнүп турат канча бет экени дагы. Презентациям кошулду. Эми таблицаларыңар бар болсо, таблица деп мына жактан кошуп коесуңар. Форма бар болсо, форманы да ушул жактан кошуп кое бересиңер. Страница, эми мынаны карасаңар, канча страницаңар бар болсо, ошону көрсөтөт. Пока силерде азыр бир эле страница болот. Темалар бар мына жерде. Өзүңөргө тема кошуп даярдап алсаңар болот, же болбосо мына шаблондор түрлөрү темалардын. Ушул темаларга койсоңор, ушул дизайнга өтүп калат да, эмеңер сайттын дизайны. Создать тему, же болбосо өзүңөр тема түзсөңөр болот. Мынаны плюсту басып туруп, тема. Менин портфолиом деп койсоң болот. Портфолиом. Далее логотип кошсо болот экен мына. Изображение, баннердин изображениясын кошсо болот. Загрузить деп туруп, баннерин кошуп койсок болот өзүбүздүн сайттын. Так. Мисалы бирөөсүн кошуп коеюн мен. Хорошо, открыть. Мына өзүнчө биз бир неме тема даярдап алдык. Далее кийинки өткөндөн кийин сайтыңдын түстөрү. Общий сайттын баягы фонунун түстөрү, эмелери же ошолорду тандагыла дейт. Мына түстөрдүн арасынан өзүңөрчө тандап аласыңар бир команданы. 3 топтон турат экен да түстөр. Ошолордун бирөөсүн тандап алып туруп иштетсек болот. Мисалы мынаны тандайын. Далее эми бул эмеси заголовка шрифттердин түрлөрүн сурап атат. Шрифт ошондой боло берсинби деп. Каалаганды тандайсыңар. Новая тема, создание темы сакталды. Менин портфолиом деп бул жакта чыкты. Кааласаңар ушул теманы тандап туруп, ушул теманын ичине жасап кетсеңер болот да сайтты. Уже мунун түстөрү да тандалды, кайсы шрифт менен жасалышы дагы полный комплект даяр болуп калды да. Менин дизайнымды кирип туруп эле ушул аркылуу жасап, применить деп өзүбүзгө иштете алсак болот. Бул силерге азыр кыйын болуп кетет. Биринчи силер жөн эле кнопкаларды ачып иштеткенди үйрөнгүлө. Анан кийинчерээк кайра көрүп отуруп дагы дизайн түзгөндү үйрөнүп аласыңар. Вот. Эми телефонго өткүлө дагы сразу практиканы баштагыла. Телефонду алдыңара коюп коесуңар, сурасаңар мен ушу эме аркылуу көрсөтөм. Экран ана проекторду ачсак, бияк жабылып калат. Даяна. Анан ал дагы сен бир жерге отур. Сохальныкка келбейт экен. Жерге салып алдым.
Bakayım sana. Bu özün to'lqin degan necha soatgacha? Saat 3'ga bo'ladi o'zi gruppada ekan. Shunda ketdi. Баягы группадагы митке кириң телефон аркылуу. Ana Zoom'uңузду өчүрүп койгон телефонду мына алдыңызга коюп аласыз. Өзүңүз иштей бересиз. Азыр сиз суроо берсеңиз, мен телефон аркылуу көрсөтөм да, бияктан эмне кылдатсам, сизге телефондон коет. Экран катары колдоносуз телефонду. Google Meet көчүргөнсүзбү телефонуңузга? Бар болсо ошол менен кирет. Ошону кайтадан кирет. Siz ekөөңүздөр ушу биттамен иштеп турасыздар. Ноутбук жок экенбиз. Ананы неме кылам? Ананы кайда көрүнчү? Wi-Fi'ни ошол неге иштебейт?